болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул органикада бордо суюктугу же болбосо ISO каражаты бул Союзда негизи колдонуп чыккан аябай жакшы эле кийин. Бирок кийинки учурда баягы искусственный препараттар, каражаттар көбөйгөн үчүн алардын баары унутта калды. Анан органиканын дагы бир максаты үй шартында баягы базардан же Америкада өндүрүлгөн бир каражаттарды сатып акча коротпостон үй шартында арзан каражаттар менен жасап алуу. Бул да органиканын бир максаты. Анткени сырттан көз каранды болбойт да дыйкандарыбыз. Ошондой эле көз каранды болбой үй шартында мындай бордо суюктугун даярдап алуу жакшы эффект берет. Бул өзү тастыкталган. Көптөгөн органикадагы баягы өсүмдүктө катталган көптөгөн оорулардын 60%ке чейини ушул мед кармаган ушул каражат менен иштеп күрөшчү болот да. Азыркы жаңы муун көбү тааныбай калды да. Химиялык каражаттар өнүгүп кетти, баары доступный, а эски нерселер унутулуп калды. Ушул практикадагы эле каражаттарды жайылтып атабыз да. Мулду деген мисалы бул мурда эле элдин көбү билет мунучу. Садовниктер билет. Бирок бул жерде жаңы маалымат эмне болду? Бордос пастасы менен бордос боёгун даярдоо, анан 3% менен 1%тин айырмасы. Анан 0,5% дагы билчү эмес дыйкандардын көбү. Дагы полностью баарын көзөп бере алабыз. Кече толтуруп бакалашкага толтурасыңар, андан кийин таразага тартасыңар. Канча килограмм болот? Маяктан карайсыңар. Эгер бул жерде 1 килограмм 210 грамм болсочу, концентрация бул 25 болот да. Ошондо 100 литр сууга мону эле тандаңыздар, бул 1%. 100 мисалы карайсыз. 3 литр 400 миллилитр кошосуңар. Жумурткаларынан чыгып чоңоюп келаткан кезде ошолорда жакшы таасир берет экен. Жок калды. Чоңуна таасир бербесе, именно кичинекей личинкаларына жакшы таасир берет экен да. Суу кошосуңар. 2-3 сопка алып